Ассаламу алейкум достор. Бүгүн бизде конокто медициналык билими бар косметолог Чынара Орозбекова. Бүгүн биздин темабыз ийгиликти кантип нөлдөн багындырсак болот деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Куш келипсиз Чынара айым. Ийгиликти ошо кантип багындыргансыз, кантип нөлдөн ийгиликке жеткенсиз, ошол тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Ийгилик жөнүндө бүгүн тема козгоп чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жана дагы бул ийгиликтин эң негизгиси бул бизде турат да, өзүбүздө турат да. Жана дагы ийгиликти биз сразу эле болуп кетет деп эч качан өзүбүзгө ой койбошубуз керек. Бул туура эмес да. Ийгиликти бул биз секин жаратабыз да, ар бир күндө жасап жаткан кадамыбызга да. Бүгүн эмне кылдым деген ой менен жатып, жана дагы эртең менен бүгүн эмне кылам деген ой менен постоянно жүрө турган болсок, ошондо бизди секин ошол ийгиликке жете алат экенбиз да. Өзүмдүн тажрыйбам менен айтсам, мен 2018 жылдан баштап ошо косметика салонунун жумушун ошол өздөштүрүп бара жатам да. Азырчы эми гана ушул азыр 5 жыл болуп калган болсо, эми гана мен айта алам, что ошонун мөмөсү ушул азыр эми ыш баштап атат дейм да. Ошондуктан ар бир нерсе башталганда дагы содада деле ар бир аял мындай сода бизнестеги дагы айтат го, секин баардык нерсе мындай аста болот да, сразу бутаста болуп кетиши өтө баягындай да. Ошон үчүн ийгилик бул ушул майда кадамдардан деп ойлойм да. Ошол Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге дагы. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуз.